Энергетика тармағына өзгөчө кырдаал режими киргизилиши мүмкүн. Энергетика министри Таалайбек Ибраев 20-жылда өкмөттүн жарым жылдык ишин жыйынтыктап жатып, соңку жагдайлардан улам бул тармакка өзгөчө кырдаал режимин киргизүүнү сунуштады. Антпесе энергетика тармагындагы дефицит көбөйөрүн эскертти. Саламатсыздарбы, учурда жаңылыктар. Азыр 1 мүнөт. Мен мурун иш учурунда чарчап, алсырап, өзүмдү жаман сезчүмүн. Алхаят компаниясынын кара зире майын иче баштагандан бери өзүмдү сергек, энергия алып жүрө баштадым. Кара зире иммунитетти жогорулатып, организмге керектүү витаминдерди толуктайт. Мен даярмын. Всё, эфир. Өзгөчө кырдаал режимин Кыргыз Республиканын президентинин жарлыгы менен жарыялоону сунуштайм. Быйыл электр энергиясынын болгон тансыздык 3 миллиард киловатт саат болсо, кийинки жылдарда дагы өсөт. Мисал алсак, 2023 жылы 17 миллиард 200 киловатт саат болсо, 2026 жылы бул 19 миллиард киловатт саатка чейин түзөт. Ошондо дефицит 5-6 миллиард киловатт саатка барып калышы мүмкүн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул сунушту колдоду жана президенттин жарлыгынын долбоорун чукул даярдоону тапшырды. Урматтуу Бакыт Эргешевич, бул колго алыңыз. Президенттин указынын проектisi бүгүн эртең менин колумда болуш керек. Эгер өзгөчө кырдаал режимге кирсе, кандай иш-аракеттер колдонулары так айтылган жок. Бирок чукул чаралар каралышы керектиги көтөрүлдү. Кыргызстанда 2022 жылы 13,85 миллиард киловатт саат электр энергиясы өндүрүлүп, 15,9 миллиард киловатт саат керектелген. Дефицит импорт аркылуу жабылган. 2023 жылы керектүү 17 миллиард киловатт саат болот деп эсептелип жатат. Эң ири Токтогул суу сактагычында суу аз болуп жаткандыктан өндүрүү быйыл 15 миллиард киловатт саатка жетпей калышы мүмкүн деп болжолдонууда. Быйыл кыш мезгилинде электр энергиясынын чектөө же мал менен өчүрүү маселеси Токтогул суу сактагычына суу аз болуп жаткандыгынан көз каранды болот деп энергетика министри Таалайбек Ибраев 20-июнда да айткан эле. Анын билдирүүсүндө азыр Токтогул суу сактагычында 9,5 миллиард куб метр суу бар. Суу былтыркы кышкы жылуулук мезгилинде 7,8 миллиард куб метрге чейин түшүп, май айында 8,5 миллиард куб метр менен жабылды. Июнь ортолугунда гана көлөм 9,5 миллиард куб метрге чейин жеткен. Суу сактагычка 19,2-19,6 миллиард куб метрге чейин суу чогулат. 2007-2008 жылдары андагы суу 7,8 миллиард куб метрге чейин азайып, элге электр энергиясын берүүгө чектөө киргизилген. Энергетиктер суу 6 миллиард куб метрге чейин түшсө, кесте авариялык абал жарыла турганын эскертишет. Кыргызстанда акыркы жылдар энергетикадагы баа саясаты, суунун жетишсиздиги, кошумча кестерди куруу маселеси мал менен көтөрүлүп келе жатат. Саламатсыздарбы, учурда жаңылыктар. Азыр 1 мүнөт. Мен мурун иш учурунда чарчап, алсырап, өзүмдү жаман сезчүмүн. Алхаят компаниясынын кара зире майын иче баштагандан бери өзүмдү сергек, энергия алып жүрө баштадым. Кара зире иммунитетти жогорулатып, организмге керектүү витаминдерди толуктайт. Мен даярмын. Всё, эфир.